Жогорку сот Садыр Жапаровду 10 жылга соттоду. Бүгүн 30 апрелде камакта отурган экс-депутат Садыр Жапаровдун иши жогорку сотто каралды. Сот отурумунда прокурор соттон Садыр Жапаровду 10 жылга эркинен ажыратууну өтүндү. Буга чейин Садыр Жапаров 11 жылга эркинен ажыратылсын деген чечим чыккан. Бүгүн иш кайра каралып чыгып, сот прокурордун өтүнүчүн эске алып, Садыр Жапаровду 11 жылдан 10 жылга мөөнөтүн кыскартылсын деген чечим чыгарды. Сот адилеттүү чечим чыгарат деген үмүт менен келген Жапаровдун тарапташтары соттун чечимине нааразы болуп, отурумда кайра ызы-чуу салышты. Саясатчы Садыр Жапаровдун иши боюнча соттук отурумга жогорку соттун судьясы Шерали Камчыбеков төрагалык кылды. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен чыгып жүргөн Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган. 2018 жылы июнь айында экс-депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Ардактуу YouTube көрөрмандары, сунуш пикирлер, ойлоруңуздар болсо жазыңыздар. Булак Говорит ТВ.